Ассаламу алейкум туғандар. Қандайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан эле базар жоқ каналы. Бүгін 3 июль 2022 жыл. Мен Бишкек шаарынын түндүк тарабы Комсомольский айылында жүрөм туғандар. Ушул жерден бир сатылуучу үй бар экен. Ошол жөнүндө сиздерге маалымат берейин дегем. Азыр мен турган жер көпчүлүгүңүздөр билген аэропортко кеткен чоң трассанын жээгинде турам туғандар. Сатылуучу үй ушул трасса менен келип жатканда Комсомольский айылынын бүтөр жериндеги эң акыркы эмес, эң акыркынан кийинки экинчи көчөдө, же болбосо аэропорт тараптан келе жаткандагы оң тараптагы экинчи көчөдөн түз батышка карай басып барганда жайгашкан. Аралык ушул жерден 450 метр болуп калат экен. Дареги Чуйская көчөсү 35А тугандар. Анан бул көчөдөн көптөгөн маршруткалар Бишкек шаарына карай барышат. Жана ошондой эле сатылуучу үйгө чейинки жерге 320 маршрутка барат тугандар. Сатылуучу үйдүн алдына чейин 320 маршрутка барат экен. Анда эмесе мен сатуучуга карай жол алдым тугандар. Сиздер лайктан басып өз оюңуздарды комментарийге жазып туруңуздар. Мынакей тугандар, келүү жолун түшүндүргөнчө бүгүнкү чыгарыштагы сатылуучу үйгө да жетип келип калдым. Бул мына көчө тараптан көрүнүшү, көрүп турганыңыздардай ворот орнотулган жана көрүп турганыңыздардай пескоблок менен көчө тараптан тосулуп тур. Мектеп, садиктер бул Комсомольский айылында бар, жөө барып келсеңиздер болот. Анан жанакы чоң трассадан бул үйгө чейинки аралык 450 метр болуп калат экен. Үйдүн дареги Чуйская көчөсү 35А тугандар. Андан ары короосуна келейин да калган маалыматтарды берейин. Мынакей бул көчөлөрдүн көрүнүшү. Ал деле кимдир кайсы бир көрүүчүбүз үчүн маанилүү болсо керек, бир көргөзө кетейин тугандар. Андан ары мынакей бул короосу тугандар. Жердин аянты 6 соток. Документтер боюнча кызыл китеп тек паспорттор бар экен. Суу, свет бар тугандар. Канализациянын суусу септикке куюлат. Мына ушундай көрүнүштө үйдүн ички тараптарынан суулар чыгарылган. Ысык суу, суук суу Арестон менен жылытат тугандар. Киргенде мондай көрүп турганыңыздардай навестин ылдый тарабына эки жеңил унаа баткандай жер бар экен. Ал жер стяжка көрүп турганыңыздардай тугандар. Алды тарабында жер жемчекенге бак экенген жерлер, ал жакта өрүк бактары, вишня жана башка көптөгөн бактар бар экен. Анан айта кетчү нерсе, сиздер бул үйдүн короосуна ал жактагы көчө менен дагы, бул жактагы көчө менен да кирсеңиздер болот экен. Ал жакта мал сарайлар, магазин, мурда иштеп турган магазиндер деле баары бар экен. Анан бир аз короосуна чөп басып кетип турго, эмне болгон үй десеңиздер тугандар, бул үйдө жакынкы аралыкта үй ээси жашаган эмес экен. Ошого байланыштуу жер жемиш эккен жерлер мына ушундай чөп басып кеткен тугандар. Эми андан ары азыр үйдүн ички тараптарын бир чекинен сиздерге көргөзөйүн, андан соң короосуна чыгып калган маалыматтарды берем. Үй жөнүндө айтсак тугандар, узун турасы 14кө 5,5 экен. Окей. Киргенде мондай узун зал деп коебуз, же коридор дейбизби? Ушул коридордон биз катарынан бир чекенен бөлмөгө кирип кетсек болот. Киргенде эле оң тарапта мондай бир бөлмө. Окей. Потолок гипсокартон, дуалдар, шпаклевка, пол, жыгачтан болгон пол жана отоплениянын батареялары орнотулган. Ушундай көрүнүштө. Эми ушул эле жерден кайра эле бул коридорго чыгып кийинки бөлмөнү көргөзөйүн. Бул жакта дагы бир мондай бөлмө. Потолок гипсокартон, пол ОСП, полдар шпаклевка экен. Андан ары бул жерде душ, туалет жайгашкан. Туганда дуалдар, кафельчик тараптан раковина орнотулуп суу чыгарылып тур. Суусу Арестон менен жылыйт. Душ менен туалеттин ортосуна бир дуал орнотулган тугандар. Өз-өзүнчө болуп калат. Эми ушул эле жерден түз өтсөк, бул жакта дагы бир мондай чоң бөлмө. Батыш тараптан жана түштүк тараптан терезелер орнотулуп тур. Отоплениянын котелу деле ушул жерге орнотулган тугандар. Анан бул жерде погреб, подвал деле бар экен. Окей, аны келгениңиздерде кирип көрсөңүздөр деле болот. Подвал бар тугандар. Эми короосуна чыгып да калган маалыматтарды берейин. Документтер боюнча кызыл китеп, чек паспорт баары бар тугандар. Бул жакта өрүк, вишня бактары бар экен. Кошуна менен болгон чегаралар көрүп турганыңыздай шифр менен тосулган. Көчө тараптагы чегара пескоблок жана түштүк тараптагы кошуна менен болгон чегара деле пескоблок менен тосулган. Үйдүн
канализациянын суусу септикке куюлат туугандар. Эми андан ары. Бул жакта гүлдөр, чөптөр. Үй ээси көптөн бери жашаганга байланыштуу ушундай бир аз чөптөр өсүп кеткен экен. Бул жакта мынакей өрүк багы. Быйыл өрүк Чүй областында жакшы болду окшойт. Менин оюмча бардык эле жерге барсам ушундай көп мөмөс алган. Бул жагында черешня бактары туугандар, анан бул жакта мынакей мал сарайлар. Мынакей. Жана бул жерде үйдүн тышкы тарабындагы туалет, анан мурда бул жерде магазин иштеткен экен үй ээси. Мынакей. Бул магазиндин көрүнүшү. Кааласаңыздар бул эшиктен чыгып кетсеңиздер болот, бирок азыркы учурда үй ээси магазин иштетпегенге байланыштуу бул жакта жаап салыптыр. Азыр бул жактагы чоң ворота менен сиздерге чыгып көчө тарабын көргөзөйүн. Бул жактан кирсеңиздер деле бир машина баткандай экен жер бар. Бул жакта мына сарайлар. Анан азыр ушул жактан көргөзөм дедим эле, ошондо дагы тың болуп жаап салыптыр. Мынакей бул андан кийинки көчөнүн көрүнүшү. Бул жерде мурда иштеп турган магазин болгон. Мына бул көчө тарабы. Ушул жерден 320 маршрутка өтөт туугандар. Түз Бишкек шаарына карай. Эми мен Карел үйдүн коробосундамын туугандар. Эми бул үйдүн баасын айтайын. $25,000 сурап атыптыр үй ээлери. Сүйлөшүү болот. Ээсинин номерин мен экранга калтырам. Звонок кылып сүйлөшүп көрүңүздөр туугандар. Сүйлөшүү болот. Анан негизги маалыматтарды дагы бир жолу эскерте кетейин. Жердин аянты 6 соток. Кызыл ките тек паспорттор бар, суу свет бар туугандар, ички тарабынан суулар чыгарылган. Бул айылда мектеп баары бар экен. $25,000 сүйлөшүү болот. Анан ушул видеону достор менен, группалар менен бөлүшсөңүздөр, мага үй ээсине чоң жардам берген болосуздар. Жана ошондой эле кимдир бир ошол сыяктуу үй издеген болсо, ошол адамга да чоң жардам болот. Андыктан достор менен, группалар менен бөлүшүңүздөр туугандар. Анда эмесе мен сиздер менен коштошом. Кийинки чыгышка чейин саламатта калыңыздар.